Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар. Бүгін жанагы соц тармактарда баргар көргөндөй биздин мекендешти таксисти уруп кеткен боюнча бир сыра түшүндүрмө жана комментарий берип коеюн. Азыр иш кандай жагдайда болуп атат, эмне болуп атат, жана башкаларын айта кетейин. Биринчиден, ал мекендешибиз аты жөнү Шамиль Муратов. Россия жергесинде ВНЖсы бар экен, вид на жительство деп коет. Ал мекендештер бир кардары жана силерге өзүңүздөр көргөндөй эле видеолорду ургандан кийин бир нече кадамды абдан туура кылган. Өзүнө тың жигит экен, баа бердик. Биринчиден, ошол уруу сокку жегенден кийин ал өзүнүн ошол уруу соккусун ооруканага барып туруп, больницага барып туруп диагноз койдурган. Диагнозда болсо кашынын үстү бир сыра көгөрүп шишип калыптыр. Андан тышкары жаагы сыңды деген диагноз алды. Ошонун негизинде полиция отделениясына барып туруп, ошол жерден арыз жазган. Эми арызды бүт эле бардык мекендештер жазса, башка бирөө жазса дагы, чет элдик жаран жазса дагы полиция кызматкерлери кабыл алганга мажбур, сөзсүз түрдө кабыл алышат. Бирок кабыл алгандагы ошонун негизинде кылмыш ишин козгобой койгон. Ошондон кийин Шамиль мекендешибиз жанагы видеофиксаторго тартылган видеосун соц сеттерге чыгарып туруп, ошонун негизинде реакция болду. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып, бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Эми азыркы учурда кандай иш болуп атат? Урган киши ал Игорь Майсурадзе деген киши экен, фамилиясына караганда грузин окшойт. Азыркы учурда элчиликтин кызматкерлери жана ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен биргеликте ал Шамиль азыр отделение полицияда арыз жазып отурат, кылмыш ишин козготуу боюнча. Элчилик бул тарабынан тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Нотада болсо ошол прокуратурага жазды. Ошо биздин мекендеш полиция кызматкерлерине кайрылганда жакшы карабай койгон, көңүл бурбай койгон ошол полиция кызматкерлерин дагы бир сыра жоопко тартып бериңиздер деп суранды. Андан тышкары жанагы Игорь Майсурадзенин дагы жоопко, кылмыш иши боюнча жоопко тартуу боюнча суранып, азыр арыз жазылып атат. Кудай буйруса, бүгүнкү күндүн аягына чейин кылмыш иши козголуп, жанагы биздин мекендешти урган киши жазага тартылат деп терең ишенем. Ассаламу алейкум, всех приветствую. Я Муратов Шамиль Ринатович. 18.06 я опубликовал видео на YouTube с моим избиением в Москве, так как я работаю таксистом в Москве, и получился такой случай. Также 18-го я написал заявление в полицию. Потом вчера со мной связались посольство нашей Кыргызской республики в Москве. Также связались со мной представители МВД Кыргызской республики. Сегодня мы вместе с ними выехали в районный отдел полиции Басманы, где меня дополнительно опросили, все и завели уголовное дело по этому человеку, который совершил на меня нападение. Большая благодарность нашему посольству, нашим сотрудникам МВД, всех, кто поддерживал, смотрел, переживал. Всем душевное спасибо. Все, меня все опросили, все нормально, все дело возбудили сегодня. Все, сотрудники полиции тоже, басманы тоже помогали. Все нормально. Я доволен. Спасибо большое. Всего хорошего. Берегите себя. Эми бул жерде Шамиль мекендешибиз бир нече нерсени туура кылган. Бул болсо кулаңарга күмүш сырга таксисттер.
Биринчиден ал видео фиксатору бар болчу сөзсүз түрдө. Салонду да караган, жана тышты да караган. Ошондо видео фиксаторду өзүңөргө алып жүргүлө, себеп деген ушундай окуя болсо далилдегенге бул эң жакшы болот. Бул видео фиксатору жок, бул иш далилденбей калмак мисалы үчүн. Экинчиден, дароо эле уруу сокку жегенде 17 Москва, оператор 875, здравствуйте. Алло, добрый день. А можно вы вызвать наряд на полиции? На меня напали, избили. Так, скоро вам требуется? Да, у меня кровь течет. Да, с лица, с рассечениями. бул ооруканага баргандагы ошого диагноз койдурган. Ошонун негизинде дароо эле андан ары полиция кызматкерлерине барып ошо арыз жазган. Ошол 3 нерсени туура кылсаңыздар, анан кийин иш козгобой койсо, элчиликке кайрылыңыздар, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бар, азыр ошол жака кайрылыңыздар. Ошонун негизинде иш козготуп, толугу менен актап чыксаңыздар болот. Негизи эле такси жааматы Москва жергесинде мекендештер көп. Билебиз, 60% таксистерди ошо биздин мекендештер иштетет. Ушундай учурлар көп болуп атат. Көп учурда билинбей калат, тилекке каршы. Азыр Шамилдин иши болсо, көбүбүзгө ошо себепкер болду. Менин оюмча, ушул себепкер болушу менен жакшы жагына себепкер болду. Полиция кызматкерлери дагы биздин мекендеш таксисттерге да көңүл буруп, арызына да көңүл буруп, жана бир аз болсо дагы жүрүм туруму, отношениясы жакшы жакка өзгөрөт деген ойдобуз. Таксистер аман эсен болуңуздар. 1 сентябрда баштап өзгөрүүлөр болот. Ал жөнүндө жакында бир чоң видео чыгарабыз. Биздин андыктан YouTube каналдары жана соц тармактарга катталып, жаңылыктарды байкап туруңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.